Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз сапарыбызды ары карай уламакчыбыз. Кадимки эле музыка биздин адамды бактылуу кылганга жөндөмдүү экен. Себеби ал мээдеги бактылуулукка, жакшы маанайга жооп берген гормон дофаминдин иштелип чыгуусуна түрткү берет экен. Мына ошол бүгүнкү бизде конокто ошол музыка дүйнөсүнүн тургундары, Кыргыз Республикасынын маданиятынын мыкты кызматкерлери, Кыргыз Республикасынын Токтогул Сатылганов атындагы филармониянын Камбаркан этнографиялык ансамблинин солисттери Айнура Бердигулова жана Айзада Касаболотова эжекелери. Саламатсыздарбы? Саламатсыздар. Карачы биздин студияга киргенде элечи. Көркүн жарык кетти го биздин студия. Жарык кетти эле. Жап-жарык болуп кетти го. Кандайсыздар? Жаз менен кошо суп-сулуу болуп келип калган айымдар. Майрамыңыздар менен. Рахмат, бирге болсун. Бүгүнкү таңды кандай тостуңуздар буюрса? жакшы тостук. Мында кандай тостук эле дегендей карап болдук дейт. Эсибизде жокту. Дайым эле ушундай эрте турасыздарбы? Биз албетте өзүбүз улуттук филармониясында эмгектенгенден кийин ар дайым эртең менен таң атпай турабыз. Таң атпай туруп ошол жерде жумушта болуп калыш керек, Мындай жарык кетип жүрүшүнүн себеби эмнеде? Эң алгач ушундан баштайлычы. Негизи азыркы күндө сулуулуктун сыры эмнеде? Негизи бул сулуулукка да киреби? Мындай жарык кеткен сулуулуктан өйдөрөөк турбайбы балким? Балким өйдөрөөк турат да. Азыркы күндө эң Кыргызстандагы чоң маселелердин бири жарык кетип жүрүш жок экен. Бизге башка мамлекеттен жанагы саякатчы келет го. Келгенде кыргыздар күлбөйт экен деп айтып кетет экен да. Анан ошол азыр мен кирип сиздерди көрүп чын эле менин маанайым көтөрүлдү. Эл да кызык болуп атса керек, кантип жүрүш керек? Эмне кылыш керек ушинтип жүрүш үчүн? Сөзсүз түрдө барып Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында иштеш керек. Солисттери болуш керек. Негизи эле адам баласы жашоосунда мындай позитивдүү жүргөнгө аракет кылыш керек. Кандай адам болбосун. Эмнени жашооңо тартсаң ошол келет дегендей болуп. Биздин ушундай позитивде жүрөт окшойбуз, Айнура? Ошон Мага кызыгычы, анан да мындай бир жооп берип аткандачы кандай тостуңуздар десе, жакшы тостукпу, анан ушундай жүрсөк керек экөө. Негизи эле ушундай жүрүш керек. Жарык кетип, сиз айткандай жарык жүрүштүн бул чын эле адамдын өзүнөн да болушу мүмкүн. Жана ошондой эле табиаттан, жаратылышыбыздан, жана биздин жаныбыздагы курчап турган адамдарыбыздан дагы болот. Анан сөзсүз түрдө өзүңдүн кылып жаткан ишиңди сүйүшүң керек туурабы? Албетте. Керемет. Келиңиздер, анда эмесе мына ошол бизди көрүп аткан көрүүчүлөр дагы жарык кеттире бербей колундагы аспаптары бар экен, бир керемет күүлөрдөн ойноп берсе болот эле деп бизди күтүп аткандыр. Анда эмесе кезекти сиздерге берели, бир керемет чыгармага аткарып берсеңиздер. Анда эмесе сиздерге азыр Атай Огонбаев атабыздын Маш Камбаркан күүсүн аткарып берелик.
Ай бали, азаматсыздар, карачы. Мен бир ушундай бир өзгөчөлүктү байкадым. Экөөңүздөр ойноп жатканда да бири-бириңиздерди карап жылмайып, кубаттап, жупташып ойношот. Жарык эте мындай кетип атабызбы деп өтө сонун. Абдан жакшы. Негизи таң калтырганы азыр негизи тандем болуп аткаруу үчүн дагы бир көз караштын, ойдун, багыттын бир болуусу керек го негизи. Экөөңүздөр акыркы күндөрү социалдык тармактарда чогуу чыгармачылыкта чогуу аткарып жүргөнүңүздөр баары кыргыз элине маалым. Негизи чогуу аткарып калышкан эмне себеп болду? Ким биринчи кел экөөбүз жасайлы деди. Ушинтип карашканда ким баштады десең. Ким кабыл алды? Негизи биз Айзада экөөбүз Кыргыз улуттук консерваториясында бирге окуганбыз. Бир группадабы? Бир группада окуганбыз. Ошондон бери чогусуздар. Ошондон бери чогуз. Жана ошондой эле Устат Шакирт салттык музыка борборунда дагы чогуу эмгектенип, көптөгөн чет мамлекеттерге да чогуу барып келгенбиз да. Анан азыркы кезде улуттук филармонияда Камбарканда дагы чогуу эмгектенип иштеп атабыз. Балким ошол ар дайым чогуу жүргөнүбүздүн себеби да болсо керек. Айзада. Анан карантин убагында мындай адам тынч жата албай турбай, негизи эле чыгармачыл адамдар. Адам тынч жата албайт, чыгармачыл адамдар андан бетер. Андан бетер. Анан Айнура келип айтып калды, ушундай бир чогуу эле жашайлычы. Чогуу жатып деп анан мынчалык аябай катуу кетерибизди билбеп турмун, бирок макул болуп. Жакшы кетип атабы? Макул болуп, анан экөөбүз Арстанбек Буйлаш атабыздын санаторунан баштап эмгектенсек эле элибизге жагып кетти. Анан ошо боюнча өзүңүздөр айткандай ошондон баштап эле жарык этип атабыз. Жарык этип атасыздар, өтө сонун. Негизи жарык этип жүргөнгө эмне жетсин, өтө сонун. Дагы кандай жаңылыктар бар чыгармачылыкта? Чыгармачылыкта эми биз деген жеке эле ушул улуттук аспаптарды, күүлөрдү аткарбастан, жана ошондой эле ата бабабыздан бери келе жаткан дастандарды, жана ошондой эле элдик кайрык обондуу ырларды дагы аткарып, чет мамлекеттик ырларды дагы аткарып аткан кезибиз. Жыгач озгонубуз, темир озгонубузда да ойнойбуз. Мындай ар тараптуу жактан кеткенге аракет кылып жатабыз да. Анан азыр замандын талабына ылайык чет өлкөдөн ар кандай да коноктор келет бизге. Корей болобу, Япон болобу дегендейчи. Анан Айнура экөөбүз дагы ошолорду музыкасын комузга салып, кылыякка салып ырдап, ырларын алардын дагы аракет кылып жатабыз. Тилин жаттап, буюрса. Керемет. Азыр мага эле эмес, экран артындагы көрүүчүлөргө да кызык болуп атса керек да. Кайсы тилдерде ыр жаттады болду экен, эмне болгону экен? Анан ал башка тил болсо биздин улуттук аспаптарга түшөбү экен? Ушу кыздар түшө алабы экен деп таң калып аткан болуш керек. Анда жооп кылып өзүңүздөр айткандай кайсыл тилде ырдап берейин деп атасыздар ошондо азыр? Азыр эми биз өзүбүз улуттук болгондон кийин улуттук эле кыргыз тилинде ырдап берелик. Анан кийинки эфирде сөзсүз башка. Анан кийинки эфирде сөзсүз башка тилде ырдап беребиз. Азыр ошондо жаттап атат экенсиздер, хин хүй ха дегендерде. Керемет. Кайсыл чыгарманы кабыз ошондо азыр? Же казакчаны ырдап берели анда. Жок, тигинен Анда Рыспай Абдыкадыров агабыздын эсиңдебин ырдап берели анда. Жалпы бизди көрүп аткан көрөрмандардын атына Рыспай Абдыкадыров агабыздын эсиңдеби чыгармасы. Элесиңди карап турсам сүрөттөн, эске түшөт көлдүн жеги гүл өскөн. Эсиңдеби кечиндеги сырдашуу суруп чыгып таттуу сөздү жүрөктөн. Сансыз жылдыз бизди гана карашып, сени мени сенден талашып, ойноп күлүп көккө жүрдүк жаркынан. Кетти чекти аппак болуп таң атып.
бирок мезгил өткөн сайын арылап кетир карап буруласың арууга азап тартып арман күчөт жүрөгүмдү үмүт менен дарылап азап тартып арман күчөт жүрөгүмдү үмүт менен дарылап жүрөгүмдү үмүт менен дарылап. Кале. Ырдаганда да үнүңүздөр бири-бирин толуктап турат экен мындай кечкеле. Көрүүчүлөрдүн да жана уйкусу ачылбай аткан көрүүчүлөр тыйыктап мындай эле болду болуш керек, жарык этип эле эжелерди көрүп уйкулары ачылып. Азаматчылар негизи ушул окууда да чогуу окуду. Ошондо канча жылдан бери чогуу жүрөсүздөр? Мага ушул чогуу жүргөнү кызык болду. Мындай чогуу аткарыпчы, жарык кеткендеричи. Ошондо 2006-дан бери, 2004-төн бери. Чачпаңыздар, бириңиз такташалы. Балким 2005-тен. 2004-жылдан бери. Мен 2004-жылы мектепке 11 жыл, 16, 17 жылдан бери чогусуздар ошондо. Бали азаматсыздар. Жапчы. Өзүңүздөр 17-тегидей эле көрүнөсүздөр го. Канча жашыңыздар да жолуктуңуздар эле десең, Мезгил менен сындалган достук деп коет эмесмин. Ошол достукка бүгүн күбө болуп отурат окшойбуз, Өтө сонун. Эми мындай эжем айтып өткөндөй, ошол экөөбүз бир чогуу чыгарма аткандан кийин жарык этип табыз деп этиксиздерби? Буюрса жарык этип бир качан бир концерт коеюн деген пландарда болуп атабы? Буюрса азыр концертке даярданып, программаларды даярдап атабыз. Жакындап калдыбы? Жакындап калды. Керемет, качан? Айта берелби же айтпай эле турсакпы? Ал жакшылап мындай бышыкташ керек, кеңешип дагы башкалар менен дагы. Буюрса сиздерди да конокко чакырып калабыз. Карачы биз ошондо экөөңүздөрдүн концертиңиздер болот, Өтө сонун. Бул алгачкы болобу ошондо? Экөөңүздөрдүкү? Экөөбүздүкү болгон, алгачкы. Негизи анан мындай тандем болот го. Экөө жакшы эле келатып, бир аз бир-эки концерт бергенден кийин өзүн сезип кетип, өзүн сезип кетип, анан качан өзүнчө болоюн деген да ой пландар барбы? Мисалы үчүн, азыр чогуу аткарып, кийин өзүнчө чыгармачылыкта улантайын дегенде. Жок, эми буга чейин биз өзүнчө чыгып келгенбиз да. Мен өзүнчө кылгыякчы, Айзада өзүнчө комузчу, Дастан чырчы болуп чыгып келген. Анан азыркы кезде ушул кылгыяк комузду айкелештирип чогуу алып жүрөлүк деген ойдо чогуу жүрөбүз да. Буюрса эми ажырабай ушу менен чогуу жүрөбүз. Ушу менен чогуу кете берели, жүзөлөгө киргенде дебейсизби? Жок, эми албетте өзүнчө дагы чыгармачылык жолдо баягы соло нерселер да болот да, өзүнчө аткарганчы. Алар өзүнчө, ал эми дуэт дагы өзүнчө линияда, дуэт өзүнчө бир багыт менен буюрса кыргыз элине керемет чыгармаларды аткарып берейин деген жакшы тилегиңиздер бар. Караңыздарчы. Ушинтип жарык этип турсаңыздар эле элдин баарына руханий азык, күйдөн бир азык болсо, жарык этип тургандан бир азык болсо, анан концертте башка тилдеги башка тилдеги ырлар да болот, Кандай чыгармаларга басым жасайсыздар? Көбүнчө эми өзүбүз улуттук аспапты алып жүргөндөн кийин албетте өзүбүздүн улуттук баягы руханий байлыгыбызга басым беребиз. Бирок ошондон дагы заманбап чыгармаларды дагы унутпай алып жүрөбүз. Өзүңүздөр сүйүп уккан заманбап чыгармалар кайсылар айтып өтсөңүздөр? Мен негизи Ханс Зиммер деген атактуу композитор бар. Азыркы убакта көптөгөн кинолорго саундтрек жазып жүрөт, ошол адамдардан баалап бугам. Ал эми ырчылардан болсо, ошо чет элдиктерден Селин Дионду көп угам. Мага ырчылардан Хьюстандын чыгармачылыгы абдан жагат. Кимдин? Хьюстандын. Биздин ошол кыргыз чыгармаларын, мисалы биз дүйнөнү угуп атпайбызбы? Дүйнөлүк классикалардычы. Биздики качан классика болот деген ой бар, буюрса. Же балким биздикин деле сүйүп уккандар барбы? Албетте, биз чет өлкөгө чыкканда бул комузга чейинки эле жанагы жөнөкөй эле жыгач озгомузду алып эле какканда баары таң калуу менен ушу кенеди жыгачтан кантип үн чыгарып атасыңар да. Таң калып. Буга чейин дагы эми кыстарып айта кетейин, менин иним да музыкант да, Касабот Ферлан. Ал дагы ошо кенеди эле жыгач озгомуз менен Америкага чейин
барып келген. Барып кыргыздын көзүн Америкада жаңыртып, Албетте Чокочордун жети түрүн бүт жагын билет ал дагы. Бирок ошо жыгач озгомуз менен эле көп нерсени таң калтырылган да. Анысы кандай биз дагы темир озгомуздан да жыгачты да көрүп таң калышма. Муну көргөндө такыр эле лады жок кантип ойдойсуңар муну деп. Аккурт алса болобу деп ушундай таң калыштыр. Бул эми кылгыяк кадимки эле жылкынын куйругунан жасалат эмеспи? Жандуу үйүндө кылды дагы жандуу үзүп алабыз. Жандуу дегенде кандай? Жылкы тирүү кезинде эле? Тирүү эле. Ошондо тирүү үн чыгат деп айтышат да. Жазып аткан усталар дагы, ойноп аткан аткаруучулар дагы. Анан ансырындай чет мамлекетке чыкканда, чыгарма аткарып атканда ошо негизи алар аябай баалашат да. Баштаганда эле бул ушу кылгыякта негедир качанкы бир доорду сүргөн, аябай көп кылымды сүрүп келген нерсени камтыйт экен деп жада калса ошо чет жактагылар да түшүнөт. Керемет, өтө жакшы. Ушуну менен аз дагы бир бизге берилген убакыт чектелүү эжеке. Азыр биз сиздерге бир эстрадный жанрда дагы бир керемет ырга кезек берели дагы. Ошо ойдон кийин дагы бир жакшы жаңылыкка чейин сиздер менен коштошконго туура келет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, азыр ушул бизде конокто Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясынын солисттери келип отурат. Азыр дагы бир керемет эстрадный жанрдагы чыгармага кезек берели дагы. Баары чогуу күбө болалы. Келиңиздер анда. Жалпы бизди ушул көрүп аткан көрөрмандардын урматын алсын.
эле азаматчылар, эң сонун карачы эң бир керемет чыгарма аткарылды. Сиздерге чоң рахмат. Дагы да болсо чыгармачылык бийиктиктерди каалоо менен бирге урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан ары уламакчыбыз.